Саламатсызбы Көмдөй Көнбаевич? Бизнесиңиз жакшы болуп атабы? Кеңейип атасыңарбы, чоңоюп атасыңарбы дегендей? Жакшы Чырбаш Чатакович. Өзүңүз кандайсыз? Биз да жүрөбүз. Секин через пекин. Өлбө жаным өлбө деп. Эл дегенде кара жаныбызды кар чуруп, таң аткандан күн батканга чейин кара терге түшүп иштеп. Туура. Элден айланса болот. Эл болбосо биз ушул жерде жылуу жумшак отурат белек. Ооба да. Бассам турсам көз алдымда элесиң. 5 жылдан соң кайра мага голос бересиң деп. Ошондой план менен иштеп атабыз буюрса. Ё-моё, лафа жашоо эле силердики турбайбы? Жылуу жумшак жогорку кеңештин залында отуруп алып, элди шылдыңдап прикол кармап коюп отурмай экен да силерде, ё-моё. Бул коп деген эме мырыкча сүйлөп эле көчөдө жүрчү эле эми жогорку кеңешке кирип жүрөт го. Айтпаңыз, коллега, ушундай активист сымал чыйкандар, ой, бизди да тажатып бүттү, элди да тажатып бүттү. Тынч эле жашап жүрө беришпейби? Карананы сууга малып жеп туурабы? Ушундайларды көргөндө давлениям көтөрүлүп кетет. Бул негативди сүйлөшпөй эле коелучу. Андан көрө бүгүн кечинде каяктан ооза чалы. Аме, коллега, сиз кармаган орозо аябай типки график менен го, Бир күнү оозуңуз ачык, бир күнү жабык, жыргал эле сиздики окшойт. Эми кээде курсак ачканда эки жакты карап туруп, акырын тымызын чучуктан урдуруп коюп атам, Кудай өзүн кечир деп. Ай, коллега, бюджеттен кымтыган привычканы приемына салып аткан экенсиз да, Эми Чырбаш Чатакович, баарыбыз бир казанга кол салганбыз. Мындай нерсени унчукпай эле коюш керек го дейм, я. Апе, байкабай айтып албадымбы? Болду. Талкан согундум анда. Все, оозду кулпу. Кечкини планда айланды, Болду, баштаңыз анда.